La ilahe illallah kelimeni ayttım boldu deb жүрбөйлү да. Bizge Allah Taala менен болгон мамилени бекемдей турган kelmeden sırtkары толтура ibadattар милдеттүү. Алардын биринчиси бул намаз, экинчиси орозо, үчүнчүсү зекет, төртүнчүсү ажылык. Ошондуктан урматтуу туугандар, биз эч качан Аллах Таала менен болгон мамилени кур койбойлу. Дайым мамилени биз амал менен кылышыбыз керек. Намаз окуу менен, орозо тутуу менен, Кур'ан окуу менен, садака берүү менен, зикир тартуу менен, мечитке каттоо менен, жакшылыкка чакыруу, жамандыктан кайтаруу менен, илим алуу менен, даватка чыгуу менен жана башка Аллах Таала ыраазы боло турган иштерди Алланын ыраазычылыгы үчүн кылуу менен биз мамилебизди Аллах Таала менен бекемдейбиз тууган.